Курчап турган 4 дубалың 4 жакка кетип, төбөсү кулай баштаганда адамзаттын алгач оозуна келген сөзү «О Кудай сактай көр». Тилекке каршы ошол үйдү салып жатканда айттырбай келчү табигаттын ар кандай кырсыктарына туруштук бере алабы деп ойлонгондо ырас. Качан гана кырсыктан кийин жабыр тартып, же мерт болгондо соң кап деп өкүнгөнүбүз эч бир логикага сыйбайт. Кесепетинде канчалаган кыйылган өмүрлөр, көз жаш, кайгы мұң. Кыргызстанда акыркы жылдары ар кандай жаратылыш кырсыктардын кесепеттерин алдын алуу боюнча аракеттер көрүлүп жатканын байкайсың. Ошентсе да эл ичинде айрыкча алыскы тоолуу аймактардын жашоочулары дагы да болсо өз коопсуздугу жөнүндө ойлонгусу келбейт. Тиешелүү тармактын адистери тарабынан алар жашаган аймак жашоого кооптуу деп эскертүү берилсе да, атам салган үйдү таштап кете албайм, Кудайдын жазганын көрөбүз деп ордунан жылбай отурган жарандарыбыз да бар. Мен билгенден 7 атабыз ушул жерде жашаган. Бул 200-300 жыл мурда келип ушул жерде отурукташып калган экенбиз. Энди киник кан тамган жер баарыбызга өзүңүздөр билесиздер, алтындан артык. Ошон үчүн энди иланч жок, байланыш үзүлөбү, сел келеби, башка келеби, ушул жерде кинтик кан тамгандан кийин ушул жерде жашашыбыз керек. Эми каян барабыз эми? Мисалы үчүн ушул жерде өнүп өстүк, ушул жерде турабыз, ушул жерде жашайбыз. Бул ар ким өзүнүн жерин ушул жерде жашаш керек. Ал эми Кудай сактасын, кандай болсо да Алланын колундабыз. Эгер кырсык болсо демек Кудайдын буйругу, андан качып кутулууга мүмкүн эмес деген түшүнүктү бек туткандар да бар. Согласно исламскому вероубеждению, то есть акида, Исламда акыйда деген дини ишеними боюнча ар кандай жаратылыш кубулуштары, анын ичинде жер түтүрө, кыян, селдин жүрүшү адамзатты жер жүзүнөн сыноо куралы болуп эсептелинет. Экинчи тарабынан алып караганда, эгерде биз Куран китебин ачып окусак, анда пайгамбардын айтуусу боюнча Ноя менен улуу топон суунун окуясы келтирилген. Ал жерде Кудайдын топон суудан сактануу үчүн кеме кур деп Нояга берген буйругу жазылган. Демек, Куранда так көрсөтүлгөн. Ар бир Кудайга ишенген адам жаратылыш кубулуштарын өйдөдөн берилген белги катары кабыл алып, ар кандай коркунучтардын алдын алуу үчүн даярданышы керек. Прилагать все усилия для того, чтобы обезопасить себя, либо уменьшить вред. Адам, жаратылыш, айлана чөйрө же жалпы аалам бири-бирине тыгыз байланышта. Хадистердин айтымында жаратылыш менен адамдын байланышы өтө тыгыз. Эгерде адам табигатка тескери мамиле жасаса, ошого жараша жообун алат. Бирок сактансаң сактаймын деген сөз сымал ар кандай терс көрүнүштөрдөн алдын алуусуна өзү жардамчы жана өзү себепкер. Кооптуу акыбал болсо, ошо кооптуу акыбалды Аллах Таала белги берет бизге. Балким жаратылыш менен, балким МЧС аркылуу, балким аба ырайы менен, кээ бирде табиятта жаныбарлар да ошондой акыбал. Бирок көрүнүп турат, сен бир жаңы акыбалда бир сайдын боюнда жашасаң, ал кооптуу. Сайдан жаздын башында сел келет, билесиң. Быйыл көбүрөөк сел келишин билесиң. Албетте ошол жерден алысыраак үй салышың керек. Коопсуздукту сен алдын ала алышың керек да. Ошол үчүн туура эмес, шарияттан да туура эмес. Мени Аллах сактайт деп туруп эле өзүңдүн тагдырыңды, башка бирөөлөрдүн тагдырыны мындай кооптукка түртүш туура келбейт. Дуа кылуу, Кудайга сыйынуу жана ибадаттарды аткаруу, алакан жайып жараткандан сураган тилектин ишке ашуусуна адам өзү себепкер. Кудайдан сура, бирок анын беришин өзүң аракет жасап алгын. Бул боюнча хадисте да мисал келтирилген. Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Керимде Аллах берген жанды, аманатты сактоого баарыбызга буйрат. Ошондуктан кээ бир инсандар динди терең түшүнбөстөн же Аллах Табарак ва Таала тоокел кылууну туура түшүнбөстөн Кудай мени сактат, Кудайга тоокел кылдым дейт. Буга бир мисал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кезинде бир инсан келет да төөсүн байлабастан чуркап мечитке кирип бараткан кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул эмне кылганың деген кезде ал айтат: "Төөмдү дейт, Кудайга тапшырдым, Кудайга тоокел кылдым" дейт. Пайгамбар: "Төөңдү байлап койгунда, андан кийин Кудайга тоокел кылып тапшыр" дейт.
башкача айтканда жөнөкөй эле таштап коюп анан Кудайга тобокел кылып эмес, ошол жерде Аллах акыл берген. Төөнү байлап койгондон кийин Аллахым сактай деп Аллага тобокел кылабыз. Ошондой эле кереметтүү Кур'ан-ы Каримде Аллах табарак ва таала «Вала тулку би айдикум иля тахлука» өзүңөрдүн жашооңарды же болбосо өзүңөр өлүмгө түртпөгүлө дейт. Ва ахсину инналлаха юхиббул мухсинин, жакшылык кылгыла, албетте Аллах жакшылык кылгандарды сүйөт дейт. Бул аяттын мааниси Аллах берген аманат ден соолукту, жаныбызды кээде ден соолукка, жанга коркунучтуу, зыян жете турган нерселерге Кудайга тобокел кылдым деп тапшырып коюу эмес. Аллах өзүңөрдүн жаныңарды өзүңөр өлүмгө түртпөгүлө дейт. Вала тактул анфусакум инналлаха кана бикум рахима. Башка бир аятта Аллах таала өзүңөрдү өлтүрбөгүлө. Аллах силер үчүн мээримдүү дейт. Бүгүнкү күндө бардыгы болуп 27 миңден ашык биздин үй бүлөлөр ошондой коркунучтуу жерлерден көчүп чыгуу боюнча кеңешмелер берилген үй бүлөгө. Ошонун ичинен 2002 жылдан 2012 жылга чейин бул 10 жылдын ичинде 27 миңден ашык үй бүлө болуп атат да. Ошонун ичинен 13 миңден ашыгы бүгүнкү күндө ошо кооп жайларда жашап жатышат. 2012 жыл 26 апрель түнкү саат 1 чамасы тынбай жааган жамгырдан улам нөшөрлөп олтуруп натыйжада селге айланган. Анын кесепетинен Тогуз-Тору районундагы Казарман айылын каптап кеткен. Бир нече убакытка созулган кыян айрым жерлерде 1,5 метрге чейин агып келген. Тилекке каршы 150дөй үйдү керектен чыгарган. Бүгүнкүсү катуу келип азыр үйлөрдү бардыгын каптап калды. Эчтекени алган үлгүрө албадык. Азыр бардыгыбыз качып чыгып, азыр бардыгы чоңуна менен бери азыр баары чыгып отурат. Эгерде селдин кесепетин алдын алганда, айылдын тегинен көбүн суу каптабайт эле. Себеби тоо этегиндеги суу өтүүчү канал бир нече жылдан бери тазаланбай, ичи акыр-чикирге толуп кеткен. Натыйжада катуу келген кыян суу каналга батпай, ташып жайла каптаган. Көтөрүлөт, мына үйлөргө чыгат. Баары мыналар эми жүрө турса 4 сааттан антарылат. Мыналарга баары суу өттү да, кышларына жарылып атат уже. Эртемен мындай болгон эмес да. Кооптуу аймактарга жашаган тургундарды коркунучу жок жер тилкелерине көчүрүүгө мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жетишпейт. Демек, ошол жердин жашоочулары өз коопсуздугуна алдын ала кам көрүшү керек. Айрым тургундар кырсыкка канчалык туш болбосун, Кудайдын жиберген тагдырына байланыштырат. Атүгүл динге ишенгендердин айтымында жараткандын жиберген кырсыктардан качып кутулуу мүмкүн эмес. Бирок кырсыктын келишинин себептери туурасында Курандын аяттарында төмөндөгүчө айтылат. Кээ бир кырсык боло турган жерден кээ бир адистер эгер айта турган болсо, албетте бул жерде суу басып кетет, бул жер андай болот десе, кырсыктан сактануу, алдын ала аракет кылуу ар бирибиздин милдетибиз. Мисалы бүгүнкү күндө үй салган кезде де ошо жер титирөөгө башкаларга албетте баарыбызды Кудай сактайт. Кудай сактага деп эле койбостон үй курган кезде жанагындай архитектуранын талабына жараша үйүбүздөрдү так жакшынакай кургандан кийин андан кийин калган нерсени Кудайга тапшыруу. Ошондон бул аманат Аллах табарак ва таала бергенден кийин адамды айвандан ажыраткан бул акыл. Тег эле коюп Алладан болот деп таштап койгон туура эмес. Шарият буга буйрубайт. Шарият ошону алдын ала көргүлө дейт, жолдорун карап чыккыла. Эгерде жашаганга мүмкүн болбосо, ал жерден көчүп кетиш керек. Көчүп кетип башка жерден жай алыш керек. Жашаганга мүмкүн болсо, аны кантип кайтарыш керек. Анын жолдорун дагы изилдеп чыгуу, аны тосуу бул жалпы эле элдин баардык коомчулуктун милдети. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда кар көчкүсү көп катталат. Айрыкча автоунаа жолдоруна тез түшкөндүктөн анын курмандыгына чалынгандардын саны жылыга өсүп келет. Бирок канчалык көчкү боюнча эскертүүлөр берилбесин, андай учурда тобокелге салып жолго жүрүүнү токтотушпайт. Анын себебинен 2012 жылы 12 адам кар көчкү алдында калып көз жумган.
понятие када уаль кадар, да, то есть понятие Динге ишенген адамдардын маалыматы жок болгондуктан буйрук менен тандоонун айырмасын түшүнбөй, эң эле жөнөкөй эрежелерди сактабай келишет. Ушундан улам Кыргызстанда жер титирөө, сел, жер көчкү боло турган жерлер көп экенин жана андан сактанууда жаратылыш кырсыктардын алдын алууга кам көрбөй, жоопкерчиликсиз мамиле жасаса, Алла Таала алдында жооп бере турганын ошол коркунучтуу деген аймактардагы мечиттердин имамдары аркылуу элге айтылып турулушу керек. Анткени бул шариатта да так көрсөтүлгөн. Ар бир адам жаратылыш кырсыгынан өзүн жана үй бүлөсүн сактоо керек. Отнеслись к этим угрозам, ну, я сказал бы, безответственно. 2010 жылы жалпы өлкө боюнча 223 ар кандай кырсыктар катталган. Анын кесепетинен 23 адам көз жумган. Ал эми материалдык чыгымы 516 миллион 910 миң сомду түзгөн. 2011 жылы 240 кырсык болуп, анын кесепетинен 82 адам каза болгон. Келтирилген чыгым 939 миллион 913 миң сомго жеткен. 2012 жылы 449 ар кандай жаратылыш кырсыктары катталып, андан 47 адам курман болгон. Материалдык чыгымдардын көлөмү 924 миллион 921 миң сомго жеткен. Дело в том, что каждый имам мечети, каждый знающий алым, да, знаток шариата, он обязан... Ар бир мечиттин имамы, ар бир шариатты карманган адам жаратылыш кырсыгынан сактануу керек экендигин мечитке келгендерге деги эле жалпы элге айтып жеткирүүсү керек. Анткени кырсык болот деген жерге Кудай сактасын деп үйлөрдү куруп, же коопсуз аймакка көчпөй коюштун өзү да Кудай алдында күнөө болуп эсептелинет жана акыр заман келгенде ал үчүн жооп берет. Бул жерде имамдар, ислам аалымдары өз жааматтары үчүн 3 жолу жооптуу болушат. Ошон үчүн алар адамдарга Кудайдан эмнени күтүүгө болот жана ага кантип даярдык көрүш керек экенин жеткириши керек. К данному мероприятию и довели до каждого верующего. Курчап турган 4 дубалың 4 жакка кетип, төбөсү кулай баштаганда адамзаттын алгач оозуна келген сөзү «О Кудай сактай көр». Тилекке каршы ошол үйдү салып жатканда айттырбай келчү табигаттын ар кандай кырсыктарына туруштук бере алабы деп ойлонгондор аз. Качан гана кырсыктан кийин жабыр тартып, же мерт болгондо соң кап деп өкүнгөнүбүз эч бир логикага сыйбайт. Кесепетинде канчалаган кыйылган өмүрлөр, көз жаш, кайгы мұң. Кыргызстанда акыркы жылдары ар кандай жаратылыш кырсыктардын кесепеттерин алдын алуу боюнча аракеттер көрүлүп жатканын байкайсың. Ошентсе да эл ичинде айрыкча алыскы тоолуу аймактардын жашоочулары дагы да болсо өз коопсуздугу жөнүндө ойлонгусу келбейт. Тиешелүү тармактын адистери тарабынан алар жашаган аймак жашоого кооптуу деп эскертүү берилсе да, атам салган үйдү таштап кете албайм, Кудайдын жазганын көрөбүз деп ордунан жылбай отурган жарандарыбыз да бар. Мен билгенден 7 атабыз шетте жашаган. Бул 200-300 жыл мурда келип шетте отурукташып калган экенбиз. Энди киник кан тамган жер баарыбызга өзүңүздөр билесиздер, алтындан артык.
Ошон үчүн энди илажы жок, байланыш үзүлөбү, сел келеби, башка келеби, ушул жерде кинтик кан тамгандан кийин ушул жерде жашашыбыз керек. Эми каян барабыз эми? Мисалы үчүн ушул жерде өнүп өстүк, ушул жерде турабыз, ушул жерде жашайбыз. Ар ким өзүнүн жерини ушул жерде жашаш керек. Ал эми Кудай сактасын, кандай болсо да Алланын колундабыз. Эгер кырсык болсо демек Кудайдын буйругу. Андан качып кутулууга мүмкүн эмес деген түшүнүктү бек туткандар да бар. Согласно исламскому вероубеждению, то есть акида, Исламда акыйда деген диний ишеними боюнча ар кандай жаратылыш кубулуштары, анын ичинде жер түтүрө, кыян, селдин жүрүшү адамзатты жер жүзүнөн сыноо куралы болуп эсептелинет. Экинчи тарабынан алып караганда, эгерде биз Куран китебин ачып окусак, анда пайгамбардын айтуусу боюнча Ноя менен улуу топон суунун окуясы келтирилген. Ал жерде Кудайдын топон суудан сактануу үчүн кеме кур деп Нояга берген буйругу жазылган. Демек, Куранда так көрсөтүлгөн. Ар бир Кудайга ишенген адам жаратылыш кубулуштарын өйдөдөн берилген белги катары кабыл алып, ар кандай коркунучтардын алдын алуу үчүн даярданышы керек. Прилагать все усилия для того, чтобы обезопасить себя, либо уменьшить вред. Адам, жаратылыш, айлана чөйрө же жалпы аалам бири-бирине тыгыз байланышта. Хадистердин айтымында жаратылыш менен адамдын байланышы өтө тыгыз. Эгерде адам табигатка тескери мамиле жасаса, ошого жараша жообун алат. Бирок сактансаң сактаймын деген сөз сымал ар кандай терс көрүнүштөрдөн алдын алуусуна өзү жардамчы жана өзү себепкер. Кооптуу акыбал болсо, ошо кооптуу акыбалды Аллах Таала белги берет бизге. Балким жаратылыш менен, балким МЧС аркылуу, балким аба ырайы менен, кээ бирде табиятта жаныбарларда ошондой акыбал. Бирок көрүнүп турат, сен бир жаңы акыбалда бир сайдын боюнда жашасаң, ал кооптуу. Сайдан жаздын башында сел келет, билесиң. Быйыл көбүрөөк сел келишин билесиң. Албетте ошол жерден алысыраак үй салышың керек. Коопсуздукту сен алдын ала алышың керек да. Ошол үчүн туура эмес, шарияттан да туура эмес, мени Аллах сактайт деп туруп эле өзүңдүн тагдырыңды, башка бирөөлөрдүн тагдырына мындай кооптукка түртүш туура келбейт. Дуа кылуу, Кудайга сыйынуу жана ибадаттарды аткаруу. Алакан жайып, жараткандан сураган тилектин ишке ашуусуна адам өзү себепкер. Кудайдан сура, бирок анын беришин өзүң аракет жасап алгын. Бул боюнча хадисте да мисал келтирилген. Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Керимде Аллах берген жанды, аманатты сактоого баарыбызга буйрат. Ошондуктан кээ бир инсандар динди терең түшүнбөстөн же Аллах Табарак ва Таала тоокел кылууну туура түшүнбөстөн Кудай мени сактат, Кудайга тоокел кылдым дейт. Буга бир мисал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кезинде бир инсан келет да төөсүн байлабастан чуркап мешитке кирип бараткан кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул эмне кылганың деген кезде ал айтат: "Төөмдү дейт, Кудайга тапшырдым, Кудайга тоокел кылдым" дейт. Пайгамбар төөңдү байлап койгонда андан кийин Кудайга тоокел кылып тапшыр дейт. Башкача айтканда, жөнөкөй эле таштап койгонан Кудайга тоокел кылып эмес, ошол жерде Аллах акыл берген. Төөнү байлап койгондон кийин Аллахым сактай деп Аллага тоокел кылабыз. Ошондой эле кереметтүү Кур'ан-ы Керимде Аллах Табарак ва Таала "Вала тулку би айдикум иля тахлука" өзүңөрдүн жашооңарды же болбосо өзүңөр өлүмгө түртпөгүлө дейт. Ва ахсину инналлаха юхиббул мухсинин, жакшылык кылгыла, албетте Аллах жакшылык кылгандарды сүйөт дейт. Бул аяттын мааниси Аллах берген аманат ден соолукту, жаныбызды кээде ден соолукка, жанга коркунучтуу, зыянды жете турган нерселерге Кудайга тоокел кылдым деп тапшырып коюу эмес. Аллах өзүңөрдүн жаныңарды, өзүңөр өлүмгө түртпөгүлө дейт. Вала тактулу анфусакум инналлаха кана бикум рахима. Башка бир аятта Аллах Таала өзүңөрдү өлтүрбөгүлө. Аллах силер үчүн мээримдүү дейт. Бүгүнкү күндө бардыгы болуп 27 миңден ашык биздин үй бүлөлөр ошондой коркунучтуу жерлерден көчүп чыгуу
боюнча кеңешмелер берилген үй бүлөгө. Ошонун ичинен 2002 жылдан 2012 жылга чейин бул 10 жылдын ичинде 27 миңден ашык үй бүлө болуп атат да. Ошонун ичинен 13 миңден ашыгы бүгүнкү күндө ошо кооп жайларда жашап жатышат. 2012 жыл 26 апрель түнкү саат 1 чамасы тынбай жааган жамгырдан улам нөшөрлөп олтуруп натыйжада селге айланган. Анын кесепетинен Тогуз-Тору районундагы Казарман айылын каптап кеткен. Бир нече убакытка созулган кыян айрым жерлерде 1,5 метрге чейин агып келген. Тилекке каршы 150 үйдү керектен чыгарган. Бүгүнкүсү катуу келип азыр үйлөрдү бардыгын каптап калды. Эчтекени алган үлгүрө албадык. Азыр бардыгыбыз качып чыгып, азыр бардыгы чоңуна менен бери азыр дары ичип отурат. Эгерде селдин кесепетин алдын алганда, айылдын тегинен көбүн суу каптабайт эле. Себеби тоо этегиндеги суу өтүүчү канал бир нече жылдан бери тазаланбай, ичи акыр чикирге толуп кеткен. Натыйжада катуу келген кыян суу каналга батпай, ташып жайлы каптаган. Көтөрүлөт, мына үйлөргө чыгат. Бар мыналар эми ушуга турса 4 саатта антарылат. Мыналарга баары суу өттү да, кышлар мына жарылып атат ушучу. Эртемен мындай болгон эмес да. Кооптуу аймактарга жашаган тургундарды коркунучу жок жер тилкелерине көчүрүүгө мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жетишпейт. Демек, ошол жердин жашоочулары өз коопсуздугуна алдын ала кам көрүшү керек. Айрым тургундар кырсыкка канчалык туш болбосун, Кудайдын жиберген тагдырына байланыштырат. Атүгүл динге ишенгендердин айтымында жараткандын жиберген кырсыктарынан качып кутулуу мүмкүн эмес. Бирок кырсыктын келишинин себептери туурасында Курандын аяттарында төмөндөгүчө айтылат. Кээ бир кырсык боло турган жерден кээ бир адистер эгер айта турган болсо, албетте бул жерде суу басып кетет, бул жер андай болот десе, кырсыктан сактануу, алдын ала аракет кылуу ар бирибиздин милдетибиз. Мисалы бүгүнкү күндө үй салган кезде де ошо жер титирөөгө башкаларга албетте баарыбызды Кудай сактайт. Кудай сакта деп эле койбостон үй курган кезде жанагындай архитектуранын талабына жараша үйүбүздөрдү так жакшынакай кургандан кийин андан кийин калган нерсени Кудайга тапшыруу. Ошондуктан бул аманат Аллах табарак ва таала бергенден кийин адамды айвандан ажыраткан бул акыл. Тег эле коюп Алладан болот деп таштап койгон бул туура эмес. Шарият буга буйрбайт. Шарият ошонун алдын ала көргүлө дейт, жолдорун карап чыккыла. Эгерде жашаганга мүмкүн болбосо, ал жерден көчүп кетиш керек. Көчүп кетип башка жерден жай алыш керек. Жашаганга мүмкүн болсо, аны кантип кайтарыш керек. Анын жолдорундагы изилдеп чыгуу, аны тосуу бул жалпы эле элдин баардык коомчулуктун милдети. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда кар көчкүсү көп катталат. Айрыкча автоунаа жолдоруна тез түшкөндүктөн анын курмандыгына чалынгандардын саны жылыга өсүп келет. Бирок канчалык көчкү боюнча эскертүүлөр берилбесин, андай учурда тобокелге салып жолго жүрүүнү токтотушпайт. Анын себебинен 2012 жылы 12 адам кар көчкү алдында калып көз жумган. Понятие када валь кадар, да, то есть понятие Динге ишенген адамдардын маалыматы жок болгондуктан буйрук менен тандоонун айырмасын түшүнбөй, эң эле жөнөкөй эрежелерди сактабай келишет. Ушундан улам Кыргызстанда жер титирөө, сел, жер көчкү боло турган жерлер көп экенин жана андан сактанууда жаратылыш кырсыктардын алдын алууга кам көрбөй, жоопкерчиликсиз мамиле жасаса, Алла Таала алдында жооп бере турганын ошол коркунучтуу деген аймактардагы мечиттердин имамдары аркылуу элге айтылып турулушу керек. Анткени бул шариатта да так көрсөтүлгөн. Ар бир адам жаратылыш кырсыгынан өзүн жана үй бүлөсүн сактоо керек. Отнеслись к этим угрозам, ну, я сказал бы, безответственно. 2010 жылы жалпы өлкө боюнча 223 ар кандай кырсыктар катталган. Анын кесепетинен 23 адам көз жумган. Ал эми материалдык чыгымы 516 миллион 910 миң сомду түзгөн. 2011 жылы 240 кырсык болуп, анын кесепетинен 82 адам каза болгон. Келтирилген чыгым 939 миллион 913 миң сомго жеткен. 2012 жылы 449 ар кандай жаратылыш кырсыктары катталып, андан 47 адам курман болгон.
Материалдык чыгымдардын көлөмү 924 миллион 921 миң сомго жеткен. Дело в том, что каждый имам мечети, каждый знающий алым, да, знаток шариата, он обязан... Ар бир мечиттин имамы, ар бир шариатты карманган адам жаратылыш кырсыгынан сактануу керек экендигин мечитке келгендерге деги эле жалпы элге айтып жеткирүүсү керек. Анткени кырсык болот деген жерге Кудай сактасын деп үйлөрдү куруп, же коопсуз аймакка көчпөй коюштун өзү да Кудай алдында күнөө болуп эсептелинет жана акыр заман келгенде ал үчүн жооп берет. Бул жерде имамдар, ислам аалымдары өз жааматтары үчүн 3 жолу жооптуу болушат. Ошон үчүн алар адамдарга Кудайдан эмнени күтүүгө болот жана ага кантип даярдык көрүш керек экенин жеткириши керек. К данному мероприятию и довели до каждого верующего.